25 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бакуда Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылды. Эстеликтин ачылыш аземи 24 апрелде болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Азербайжандын башчысы Ильхам Алиев катышты. Эстеликтин ачылышында Алиев Айтматовдун эстелиги эки өлкөнүн элинин ортосундагы достуктун, бир туугандыктын жана биримдиктин символу экенин айтты. Ал Айтматовдун адабиятка жана улуттук өзгөчөлүккө кошкон салымы, анын чыгармачылыгы Кыргызстанда жана Азербайжанда урматталышына шарт түзгөнүн баса белгиледи. Жапаров болсо Бакуда кыргыз жазуучусунун эстелигин орнотуу Кыргызстан менен Азербайжан элинин ортосундагы терең байланышты символдоштуруп, тарыхый мурастарды сактоодо жана өлкөлөр ортосундагы достук мамилелерди чыңдоодо маанилүү кадам болуп саналаарын белгиледи. Эстелик Баку шаарынын Азадлык, Борбордук көчөлөрүнүн бириндеги паркка орнотулду. Кыргызстан менен Азербайжан энергетикалык тармакта кызматташат. Президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге, анын ичинде энергетика жаатында кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги меморандумдун негизги максаты энергетика тармагында Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгын өнүктүрүү, өлкөнүн социалдык, экономикалык өнүгүшүнө оң таасир берүү, ошондой эле бул тармакта алдыңкы келечектеги кызматташтыкты тереңдетүүгө умтулуу экенин белгиледи. Мындан тышкары ведомство Кыргызстан менен Азербайжан төмөнкү тармактарды дагы өнүктүрүүгө умтулаарын билдирди. Тараптардын мамлекеттеринин аймактарында мунай кендерин биргелешип изилдөө жана иштеп чыгуу, мунай жана мунай продуктылары менен соода кылуу, энергиянын кайра жаралуучу булактары жана гидроэнергетика жаатында кызматташуу. Бишкекте кылмыштуу топтун мүчөлөрү ишкерди уурдап $140 000 опуз алышкан. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 22 апрелде Бишкекте курулуш тармагында иштеген тургун Гоголь жана Чүй дарегине жолугушууга чакырылган. Жолугушуудан кийин кылмыштуу топ аны уурдап, белгисиз тарапка алып кетип, ишкердин аялынан $140 000 AQD ашык акча талап кылган. Ишкердин жубайы окуя боюнча милицияга кайрылган. 24 апрелде укук коргоо органдарынын кызматкерлери кылмыштуу топтун 6 мүчөсүн кармашкан. Бул факт боюнча адам урдоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ишкерди уурдагандардын бири Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары каттоодо турат. Акылбек Жапаров президентти колдоо деңгээли рекорддук 82%га жеткенин билдирди. Бул тууралуу Минкаптын башчысы президенттин администрациясынын коллегиясында айтты. Кабардын маалыматына ылайык, ал бул сөзүндө эл аралык республикалык институттун изилдөөсүнө таянган. Акылбек Жапаровдун айтымында, колдоонун мындай деңгээли бул мындан ары кайраттуу реформаларды жүргүзүү үчүн бийликке чыныгы күчтүү мандат. Ошондой эле демократиялык өнүгүү деңгээлинин көрсөткүчү. Менин түшүнгөнүм боюнча бул биздин өлкөнүн тарыхында гана эмес, азыркы дүйнөдө да чыныгы рекорддук деңгээл. Биз, президенттин командасы, социалдык экономикалык өнүгүү жаатында жетишилген олуттуу ийгиликтерге сыймыктанабыз, деди ал. Эл аралык республикалык институтунун акыркы сурамжылоосу февралдын аягында чыккан. Ал 2023 жылдын 21 декабрынан тартып, 2024 жылдын 19 январына чейин жүргүзүлгөн. Сурамжылоого жооп бергендер саясатчылар же коомдук ишмерлердин кимисине көбүрөөк ишенишет деген суроого алардын 37% Садыр Жапаровду тандашкан. Акылбек Жапаров бир нече министр жана алардын орун басарларына сөгүш жарыялады. Кабар агенттигинин маалыматына ылайык, тапшырмаларды аткаруудагы кемчиликтер үчүн сөгүш төмөнкү чиновниктерге берилген. Санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаевага, транспорт министри Тилек Текебаевке, маданият министри Алтынбек Максутовго, саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаевага, жаратылыш министринин орун басары Асель Райымкуловага, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаевке, ошондой эле тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талантбек Иманов жана президенттин администрациясынын санариптик өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Азамат Буржуев эскертүүлөрдү алган. Мындан тышкары Жапаров Кемин жана Баткен райондорунун акимдерин кызматтан алуу сунушун киргизүүнү тапшырган. Бул сунуштар президент менен макулдашууга киргизилет. Президент электромобилдерге жашыл номер берген мыйзамга кол койду. Өлкө башчысынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, мыйзамда электромобилдерди пайдаланууда жеңилдиктерди берүү жана аларды электр менен кубаттоо инфраструктурасын түзүү да каралган. Буга чейин жашыл номерлердин ээлерине жол эрежесин бузган учурда айып пулдардын жана транспорт каражаттарынын каттоо жана кайра каттатууда, ошондой эле акы төлөнүүчү муниципалдык автопарктарда унаа токтотуучу жайлардын кызматы жана транспорт каражатынын айнектерин караңгалтууга уруксаты
жумуштар издөө үчүн алымдардын өлчөмү 50%га чейин азайтып берилери маалымдалган. Жогорку кеңеш бул мыйзамды марттын ортосунда кабыл алган. Мыйзамдын демилгечилери документ өлкөдөгү экологиялык кырдаалга олуттуу оң таасирин тийгизери жана өлкө экономикасын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөрүн белгилешкен. Салык декларациясын кабыл алуу үчүн кызматкерлер түн ортосуна чейин иштейт. Мамлекеттик салык кызматы салык декларациясын кабыл алуу үчүн 25-30 апрель күндөрү түн ортосуна чейин саат 9:00дөн түнкү саат 12ге чейин кабыл алат. Бул тууралуу мекеменин Facebook барагына жарыяланды. Жеке жактар декларацияны салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу онлайн же кагаз түрүндө жергиликтүү салык органына барып тапшырса болот. Ишкерлер электрондук түрдө гана бериши керек. Жеке ишкерлер, менчигинде салык салынуучу мүлкү жана жер тилкеси бар жеке жактар, ошондой эле юридикалык жак болуп саналбаган дыйкан жана фермердик чарбалар 1-майга чейин декларация тапшырууга милдеттүү. Декларацияда кирешелер жана чыгашалар, экономикалык иш, мүлк объектилери, жер тилкелери жана отчеттук жыл үчүн төлөнгөн салыктын суммасы көрсөтүлүшү керек. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров президенттин администрациясынын коллегиясында мамлекеттик органдарда коюлган пландарга жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Мага жума сайын Ички иштер министрлигинен, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен маалыматтар келип турат. Эсептөө палатасы бар. Биз ар бириңерди карап турабыз. Кыргызстанда бар айфондун баары силерди карап турат. Аткарып атасыңарбы же жокпу жана жүрүм турумуңарды, деп жазды Тазабек анын айткандарын. Жапаров өкмөттө бекитилген план бар экенин, мамлекеттик түзүмдүн баары ага карап иш кылыш керектигин эскертти. Ысык көлдөгү кафе, ресторан жана тез тамактануучу жайлардын желин баштап колдонгону аныкталса, мыйзамга ылайык айып салынат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин аймактык башкармалыгына таянып Азаттык жазды. Маалыматка караганда айыптын өлчөмү жеке жактарга 3000, юридикалык жактарга 100 000 сом. Бул боюнча ишкерлерге эскертилди. Эгер фото, видео далилдер болсо, алгач эскертүү берилет, баш ийбесе айып салынат. Өткөн жылдын 29-июнунда парламент желин буюмдарды жана сатууга тыюу салган мыйзам кабыл алып, президент кол койгон. Мыйзам 1-январдан тарта күчүнө кирген.